Билесиздер, урматтуу мусулман бир туугандар, Абдуллах ибн Мубарак деген улуу зат өткөн. Мындай дейт: "Кыйла ли Абдуллах ибн Мубарак, лау кыйла лака лам ябқа мин умрика илля яумун ма кунта саниан." Абдуллах ибн Мубарактан сураштыр да, бул берекелүү адамдар, улуу адамдардан болгон. Мынтип сурап атат: "Сиз эгерде өмүрүңүздө, Кудай Таала берген өмүрүңүздө бир күн убактыңыз калды, бир күндөн кийин ажал келет сизге" деп бирөө айтса, чындап ошондой болуп жатса, сиз эмне кылат элеңиз десе, Абдуллах ибн Мубарак айткан экен да: "Кунту уаллимун нас." Мен адамдарга илим бермек элем, адамдарга дин шариятты таанытмак элем деген да. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, бул адамдарга дин шариятты, Аллахты таанытып, дин шариятты таанытуу бул Алладан берилген чоң бир бул жоопкерчилик. Ар бир адам өзүнүн ишин аткарышы керек экен. Пайгамбар алейхиссалату вассалам өзүнүн хадисинде айтат: "Иза усидал амру ли гайри ахлихи фантазирус саа." Фантазир саа. Эгерде бир ишти өзүнүн адиси эмес адамга тапшырылса, анда кыяматты күтө бер деген. Ошондуктан динибизде да ушул нерсени айтат да. Динибизде динди үйрөтүү үчүн, дин таалимин үйрөтүү үчүн ошол аалымдардан ижаза алган гана адамдар сүйлөбөсө, ар ким эле баягы бизде айтат, Кыргызда баягы чала молдо деп коет эмеспи, ошондой адамдар сүйлөп эле, ар ким эле молдо болуп эле билгенин айта бере турган болчу болсо, анда бул башаламанга алып келет экен. Мен жалпы элди, журтту, мусулмандарды, кыргызстандыктарды ушул нерсеге чакырат элем. Аалымдарды угайлы. Аалымдар дегенде да интернетте көрүнгөн эле аалымдар эмес, ошол өзүбүздүн Ханафи, Матуриди мазхабына бекем болгон аалым уламаларды угайлы. Ошолордун айтканын угуп, карманып жашайлы. Кудай Таалам баарыбызга эки дүйнөлүк бактылуулукту берсин. Ошондуктан динибиз бизди ушул нерсеге чакырган. Ар бир адам, ар бир кесипкөй адам өзүнүн ишин аткарышы керек. Сиз врачсызбы? Ишиңизди кылыңыз. Сиз саясатчысызбы? Саясатыңызды кылыңыз. Сиз дыйкансызбы? Дыйканчылыгыңызды кылыңыз. Сиз соодагерсизби? Соодагерчилигиңди кылыңыз. Ар ким өзүнүн ишин кылса, ошондо баардык жашоодогу тартип өз нугу менен кетет дагы, өсүп өнүгүү болот. Анан өзүнүн иши эмес, өзү билбеген нерсеге эле башын тыгып эле мен деле кыйынмын, мен деле жасаймын дей турган болчу болсо, анда бул башаламандыкка барат. Динибизде башаламандыкка жол бербейт. Аллах Таала баарыбызды динибизди туура карманып жашап өтүүгө тауфик берсин.